Кыргызстанда дүйнөлүк стандартка туура келген К5 үлгүсүндөгү күйүүчү майларды чыгаруу аракеттери жүрүп жатат. Тактап айтканда, Кыргыз Petroleum компанияга караштуу мунайды кайра иштетүүчү заводду модернизациялоого даярдыктар көрүлүүдө. Аткарыла турган жумуштар 2 этапка бөлүнүп, учурда техникалык экономикалык негиздемеси түзүлгөн. Таможня союзунун тех регламентине ылайык биз 25-жылга чейин К4, К5 үлгүсүндөгү дистопливого жана 92-95 октан менен бензинге өтүшүбүз керек эле. Ошондой бизге талаптар коюлган. Жылына 500 000 тонна нефтини кайра иштетүүчү заманбап глубокий переработка кыла ала турган завод куруу алдында турабыз. Каржылык ТОнун негизинде бизге азыр 410 миллион доллар деп берип атышат. Ушул установканы коюп беришти. Каржы маселесине бүгүнкү күндө биз Кыргызнефтегаз өзүбүз акыркы 1 жылдан бери акча каражатын чогултутабыз. Кыргызнефтегаздын алдындагы Кыргыз Petroleum компания жабык акционердик коомунун заводу 3 продукцияны чыгарууга ылайыкталып, мазут жана күйүүчү майдын АИ-80 үлгүсүн өндүрүшөт. Буга чейин өлкө башчысы Садыр Жапаров заводдун абалы менен таанышып, заман талабына шайкеш келтирүү боюнча тапшырма берген. Кыргызнефтегаз алдыда дагы бир жаңы бургулоочу техниканы ишке киргизүү алдында турат. Азыркы учурда Барс 140 аталышындагы бул кубаттуу агрегатты орнотуу иштери жүрүп жатат. Адистердин айтымында бул техника ишке кирсе, нефт өндүрүүнүн көлөмү дагы көбөйөрүн айтышат. Бургулоочу агрегаттын Барс 140 тереңдиги ушу 2500 метрге чейин казалат. Ошону Кудай кааласа бир жумада дагы запчастар келсе, бир жумада да баштайбыз бургулоо иштери. Мына скважинанын азыр тереңдиги 1800, Кудай кааласа башта бир где-то 15-20 күндө кылабыз бүтөбүз деген ниеттер бар. Артыкчылыгы эми бу жаңы техника бар, жаңы да, жаңы тезирээк ушу 15-20 күндө казабыз деген ниеттерибиз бар. Ошо эртерээк казып туруп, эртерээк биз тапшырсак, ушу нефтин тезирээк добыча алабыз да уже. Жумуш ыргагынын көпчүлүгү техникага байланыштуу болгондуктан Кыргызнефтегаз өткөн жылы 53 даана жаңы атайын техникаларды сатып алган. Анын катарын 7 даана агрегат техникасы жана 2 даана чоң салмактагы бургулоочу тетиктер дагы толуктайт. Биз азыр ошо 25-жылга чейин нефтинин көлөмүн 500 000 тоннага завод бүткөнгө чейин көтөрүлгөнү бүткүчү аракетибизди жүргүзүп атабыз. Мунун алкагында биз бурениянын санын көбөйтүп атабыз, сапатын жогорулатып атабыз, жаңы оборудованияларды алып атабыз. Мына былтыр биз 29 скважина бурт эткен болсок, быйыл биз 53 скважинаны планга киргизгенбиз. Биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 9 скважинаны биз уже даярдап ишке бердик. Өткөн жылы мунайчылардын саламаттыгын чыңдаган нефтчи профилакторийин жаңылоо жана түзөтүү иштери жүргүзүлгөн. Мында мекемеде эмгектенген 50 адам бир учурда ар кандай кызматтарды пайдаланып эс алса болот. Жайкы мезгилде нефтчилер жана жеткинчектер эс алуучу Зорка лагеринде заманбап 10 коттедждин курулуш иштери башталып, быйыл колдонууга берилет. Кыргызнефтегазын Ысык көлдө эс ала турган санаториясы жок болчу. Быйыл ошол жерден жакшы 70 орунтук пансионат алып атабыз. Кудай кааласа эртең 20 апрель чогулушубуз болот. Чогулуштан кийин уже буну биз барабыз. Уже баарын даярлап койгонбуз, уже сатып алып, быйылкы жылы биздин жумушчулар өзүбүздүн пансионатта Ысык көлдө жээгинде дем алышат. 2,5 миңден ашык кесипкөйлөрдүн башын бириктирген Кыргызнефтегаз ишканасы айлык акыларды дагы 40%дан ашык көтөргөн. Ошондой эле кызматтык үйлөрдү салуу аракеттери дагы көрүлүп жатканы айтылды. Бүгүнкү күндө договорду түзүп атабыз, жерди таптык. Кудай кааласа быйыл уже 5 үйдү курганга уже даяр турабыз. Тендерди өткөзсөк эле келип куруп бере турат. Жакшы командалар бар экен, курулушчулар. Быйыл бүтүрүп беребиз. Эмдиги жыл Кудай кааласа жумушчулардын 200 орунду, 200 үйдү бүтүрүп тапшырабыз деген ниеттерин айтып атышат. Ишкана ушул жылдын 1-кварталына пландалган иштерди ашыгы менен аткарууга жетишкени белгилүү болду. Бизге мамлекеттик мүлк фондунан тарабынан коюлган тапшырмалар дээрлик бардыгы 100%дан ашты. Нефть өндүрүү боюнча бизге коюлган
пландар 3 айдын жыйынтыгы менен биз 44 000 тонна нефт өндүрдүк. Бизге 36 000 тонна деп план бекитилген. Газ өндүрүү боюнча бизге 6,5 миллион тонна деп берилген болсо, биз 9 миллион 640 000 куб газ өндүрдүк. Таза киреше биринчи кварталга 560 миллион деп бекитилген болсо, биз 855 миллион сом таза киреше менен чыктык. 2022 жылы Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому 6 миллиард 410 миллион сомдук өнөр жай продукциясын чыгарып, белгиленген план 114% аткарылган. Мунайды өндүрүүнүн көлөмү жылдын жыйынтыгы менен 178 036 тоннаны түзүп, былтыркы жылы пландан 18 000 тонна нефт көп өндүрүлгөн. Ал эми газ өндүрүүдө да план 119% аткарылган. Тактап айтканда 2022 жылы 25 миллион метр куб табигый газ өндүрүү пландалса, иш жүзүндө 30 миллион метр куб газ өндүрүлгөн. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому 2022 жылы мамлекеттик бюджетке 2 миллиард 289 миллион сомдук төлөмдөрдү төккөн. Анын 1 миллиард 391 миллион сому салыкка, 364 миллион сому социалдык фондко чегерилген. Ал эми мамлекеттик үлүшкө болгон дивидендтер 534 миллион сомду түздү. 2022 жылда таза киреше 3 миллиард 131 миллион сомду түздү. 2022 жылы Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому 6 миллиард 410 миллион сомдук өнөр жай продукциясын чыгарып, белгиленген план 114% аткарылган. Ал эми өндүрүлгөн продукцияны сатууда жана кызматтарды көрсөтүүдө аткарган жумуштар 102% ашыгы менен аткарылган. Мындан сырткары аталган ишкана Кочкор Ата шаарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга ар тараптуу салым кошуп келгени белгилүү.